Сиздер күтүп жаткан, көпчүлүгүңүздөр күтүп жаткан жана ошол эле кошумча көп эле просмотрду ээлеген, анда көп көрүүнү ээлеген арзан баадагы видеобузга келди. Унаалардын жаңыдан көрүп аткандарга айта кетейин. Сиздер Машина Кейч каналын көрүп жатасыздар. Ош шаарында Жапалак унаа базарындабыз. 8 август 2021 жыл. Апта күнгө жекшембе. Күн ысык. Азыр ушул 200 000 сомдун плюс-минус арак берагындагы унааларды тарта кетебиз. Биз менен чогуу бирге көрүңүздөр. Opel Vectra'dan баштай берейин. 1997 жылы чыгарылган, кыймылдаткычын көлөмү 1.8, 105 000 сом. Коробка автомат окшойт. Автомат деп белгилеп коюптур. Автомат экен. Электро күзгүлөр. Алдыңкы айнектер электро көтөргүч экен. Daha bir Opel Vectra. ...2001, объемы 1.8, 130 000 сом. BMW 5 серия. ...1994, объемы 2.5, 200 000 сом. Коробка механика. Казакстандан көрүп аткан биздин ушул туугандарыбызга айта кетейин. Көбүнчө ушул видеобузду көбүрөөк көрүшөт алар. Валюталар курсун айтып коеюн. $1 84 сом 60 тыйын болуп жатат. Bir Kazak tengesi 19 tıyın, bir Orus rublu 1 som 15 tıyın, 1 euro 100 som. Şuğa eğer somda görsetіліп қалса, айтылса, шентіп çalıp, ушундай суммага бөлүп билип алсаңыздар болот. Daha bir BMW 3. seriyada 1990, объемы 1.8, 170 000 сом деп атат. Маалымат кагазында да жазылып турат ошондой. Люк бар. Айдоочуда коопсуздук жазыгы бар. Коробка механика. Ошол эле Казакстандык көрүүчүлөргө да кайрылайын. Баягы Казакстанга дагы алып кетсек болобу деген суроолор комментарийде да жазылып турат. Эми Казакстанда ошол ээпке кирет. Ошого байланыштуу оңоюраак эле болуш керек. Жолдору келип, сатып алып, учеттон чыгарып, алып кете берсеңиздер болот. Мен түшүнүгүм боюнча. Бул жакта Opel Vectra 1992 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 1.8, 70 000 сом. Коробка механика, люк бар. Жана ушунун жанында Mercedes-Benz E-класс 124 козов, 1988, кыймылдаткычтын көлөмү 2.3, коробка механика 150 000 сом. Люк бар, люгу жакшы иштейт дейт, бузулган эмес. Электро күзгүлөр. Дөңгөлөктөрү жайкы, протекторлору бир 60-70%ке бар. Audi A6 дөңгөлөктөрү алдыңкылары кышка окшойт, азыр арканкысында айтып берем. 1997, объемы 2.4, маалымат кагазында да жазылып турат, 200 000 сом деп. Коробка механика,
Коробка механика делик. Opel Astra Universal 1994, объемы 1.6, 120 миң сом. Айдоочуда коопсуздук жазыгы бар. Oldu, тартабыз аны. Енді бос жазыламыз. Азыр. Бұл жақта Lanos тұрат, өзі Lanos'ты Nexia'лар менен қошо тартканмын, өзүнчө бөлөк видео кылып. Ошол жактан дагы көрүп койсоңуздар болот. Эми бул деле азыр темага туура келет, баасы ошон үчүн көрсөтүп коюп атабыз. 1995, 120 миң сом. Кыймылдаткычтын көлөмү 1.5. Эми Кореяда комплектация жакшы эле болот, кондиционер, ошол эле электро көтөргүчтөр, айнектерин жана гидравлика бар. Mercedes-Benz E-класс 124 кузов, универсал 1988, объемы 2.5, дизель 165 миң сом. Люк бар. На салону жакшы. Мо Ford Mondeo басын билбедиңерби? Ford Mondeo-дагы ошол комментарийде жазып калышат эле. Көрсөтүп коюңузчу деп. Liftback кен. Көрсөтүп коерейин. 2003, объемы 1.8. Машинаның өзі кызыл. Байланыш номери. Анан бул жакта да бир универсал кузовунда Mercedes-Benz E-класс 124. 200 миң сом. Бул жакта Audi'лер тизилип турат го. Audi 80 1987, объемы 1.6, дизель 110 миң сом. Audi 100 басы жазылган бекен. Эке каршы басы жазылбаптыр. Көрсөтүп коер эле. Сизден эмеспи? Бунун басын билбедиңизби? Сиздикин дагы тартабыз. Бунун басын билбедиңизби? 80 миң. Бул сиздикичи? 100 миң. 1988 бул дагы. 100 миң сом. Универсал экен бул. Коробка механика. Универсал болгон мен көрдүңүздөр, кыйла узун. Ошол эле узундугу седандан калышпайт. Жүктөр дагы кенен бата бергидей. Opel Astra Hatchback 1994, объемы 1.6, 100 миң сом деп атат айтылыш баасы. Кетели. Аркы жагынан көрүнүшү. Өзү кичинекей болгон мен мына багажниге кыйла кенен эле. Жүк баткыдай. Mercedes-Benz E-класс 210 кузов. 1996, кыймылдаткычтын көлөмү 2.5 дизель экен да? Бензин бе? Мынаки боло турган басын сурадым, коробка механика 205 миң сом. Мына салону климат авто функциясы менен 2 зоналуу электро күзгүлөр, комплектация бирок жакшы эле. 2.8 кен, ошол 2.5 болгондо ошо дизель болуп калыш керек эле. 2.8 экен, объемы.
Mesinde turат da. Ушул эле ушунун жанында дагы бир Mercedes-Benz 210 кузовда комплектация Avantgarde, ошол эле Millennium деп коебуз. Турат экен. Эки миң, объему 2.4, коробка автомат. Бул да 2 зоналуу климатта, ESP антизанос деп коебуз аны. Могу жеринде. Бул жагында электропардалар, автоматтык түрдө ошо баскыч аркылуу багажник ачылат, электрокүзгүлөр, фара омывательдер, подогрев сидений. Жакшы комплектация бунуку да. Бунда боло турган басым ошол 250 миңби? Боло турган басым сурадык, 250 миң сомдоп атат. Ушун менен видеобузду жыйынтыктайбыз. Арзан баадагы. Билем сиздер активдүү көрөсүздөр. Лайк басып, ушундай лайкты да активдүү басыңыздар. Жана комментарийде өз ой сунуш пикириңиздерди, суроолоруңуздарды жазып коюңуздар. Биз дагы мында реалдуу комментарийге сөзсүз түрдө көңүл бурабыз. Мүмкүн болушунча ошондой суроолорго жооп бергенде аракет жасайбыз. Башка видеолорубузду көрүңүздөр.